Маратбек Батырбеков кар кеткенден кийин капсуларын жыйнап жаткан дыйкандардын бири. Анын 1 гектар 20 соток аянттагы 2 түрдүү капустасы кар алдында калып кеткен. Дыйкан табият берген түйшүккө анчейин деле кап эмес. Барына шүгүрдеп түшүмдүн жарактууларын жыйнап жатат. Беге кон экти эле. Анан экинчи эгинге мынагы капустаны эгип, мына Куданын күнү экен. Мына кардын астына алып атабыз мынага. Бул малда да жатчу элек биз. Кар жаабай эле ушу быйыл кар астына калып кеттик да, мына аппак кардын астына. Ошо тоңуп калган өзүнө келгендерин алып атабыз мынага. Эртең алып барып оройбуз, ысыктайбыз, анан сатабыз. Батырбеков басай жана белый качан деген түшүмдү көп берчү жана базарда баасы жогору болчу капустанын 2 түрүн эккен. Алардын ургунун даанасы 80 тыйындан алынган болсо, жердин ижара акысы, жумушчулардын эмгек акысы болуп отуруп, бир топ эле акча сарптаган. Эгер кар алдында калбаганда басай деген 80 соток капустасынын өзү эле 40 тонна түшүм бермек. Эми минтип кар алдында калгандан кийин тоңуп түшүмдүн жарымын араң жыйнап алууда. Ага кошумча быйыл капустанын баасы да бир кыйла арзан. Буну былтыр 10 сом болчу килограмм. Билко деген сорт 10 сомдон сатышкан. А тетиги тоголок аям сортко бөлүнөт. Бул эми белый качан деп коет. Былтыр 12 сом, 13 сом болгон бунун килограмм. Быйыл 7 сом, 8 сом алып атат деди. Эми алып барабыз, эми Ошко алып барабыз. Ош жалап аткылып ошого жегесиз. Нукендин Достук айыл аймагында жыл сайын эле 2 ирет түшүм жыйналат. Болгону быйыл жылдагыдан кыштын эрте келиши дыйкандарды бир аз түйшүккө салды. Түшүмдү карга карабай жыйнап алышканы менен деле дыйкандардын көпчүлүгү капсуларын куроо жайларында сактап жатат. Анткени аны дүңүнөн сатып алчу кардарлар дээрлик жок. Жалал Абад, Кочкар Атага алып барсаңыз 300 килограмм, 400 килограмм, 500, 1 тоннага чейин жеп койчу. Муну деле Россия алат деп экенбиз муну. Билко деген сортта бу кышка эме кура берет бул. Эң кымбат сорттор булар базарда. 80 тыйын турат бир учту буруу. Нукен районунун Достук айыл аймагында өндүрүлгөн жашылча жер жемиштер Кыргызстандын аймагынан сырткары Казакстан жана Орусияга экспорттолот. Быйыл пандемиядан улам анын көлөмү кыскарган. Тагыраагы өткөн жылы 26300 тонна жашылча экспорт болсо, быйыл ал 2000 тоннага аз. Буга биринчиден баягы мынау пандемия бир топ эле бизге эме болду, тоскоолдук болду. Себеби чет жактарга чыгып сата албай калдык эгиндерибизди. Анан кийин экинчиден мынагу кыш кар эрте жаап коюп, ошол дагы бизге көп тоскоолдук болду. Достук айыл аймагында 1843 гектар сугат жер бар. Жыл сайын анын 300 гектардай бөлүгүнө 2 ирет эгин айдалат. Быйыл экинчи эгин катары эгилген капуста жана түрп сыяктуу жашылча аянттарынын көпчүлүгү жыйналбай кар алдында калды. Кабылбек Көчкөнбай, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.